Алып кел. Улантабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде коногубуз бар, тааныштыралы. Ооба, Грилнов компаниясынын негиздөөчүсү Алтынай Тапаева. Саламатсызбы, Алтынай? Саламатчылык. Кош келиңиз студиябызга. Рахмат. Сиздин идеяңыз өзгөчө экен. Анткени кадимки таттуу салынчу идишке сиз грилди салып коюптурсуз да. Бул кантип болду? Айтып берсеңиз. Идея каяктан келди? Бул идея деген өзү пайда болду. Мындай көптөн бери тамак жасаганды жакшы көрөм, 5 жылдай. Ар кандай тамак жасап, конокторду чакырганда өзгөчө ойлонуштуруп ушуну тапкам. Бул рецепти негизди башкача болчу. Ар кандай как айткандай варианттарды тандап, анан кийин ушул вариантка келдим. Бул рецептти өзүм таптым десем жагышпайт. Бул тоок эти гриль деп айтабыз. Тоок этин баягы рецепт өзүңүзгө таандык, өзүңүз жасайсыз, бул өзү негизи британиялык тамак деп эсептелет. Өзү ушундай, бирок бизде мындай жок болчу. Коноктор келгенде эле жасап берсем таң калчу, бул кандай эле тоок, сөөгү жок деп. Таамы да. Мунун ичинде эң кызыгы сөөгү жок экен. Ооба, сөөгү жок. Жөн эле рулеттей болуп кесип жейлет. Мындай кылып тортко окшотуп түз-түз эле кесе берет. Ошондой кылып эле жесем. Бул жерде жанагы тооктун кадимки буту, канаттары, кадимки сөөгдөй болуп көрүнүп турат. Чынында кандай кылып жасайсыздар? Ооба. Кандай бул? Буну биз Жети окумуш экен. Сөөктү алабыз. Ичине өзгөчө бул фарш, начинка деп аталат. Начинкасы бул фарш, сыр, фисташки, грибы, шампиньон, анын бардыгы орусча айтканда сливочно-молочный заливка менен коюлат. Жегенде бир жеп көргөндөн баары да кайта сурашат да. Канча болду бул ишти баштаганыңызга, чыгып жатканыңызга? Баштаган бир айдан кичине эле ашты, чын айтканда. Жөндө пайда болду. Биринчи 2 тоок жасагам. Өзүм айткан конокторго жасап жүрүп, анан кийин баары жактыргандан кийин баары өзү заказ кылчу, жасап берчи деп. Анан кийин ойлондум, бираз мен туугандарыма, менин курбуларыма жаккаса, значит башка кишилерге да жагып калышы мүмкүн деп. Биринчи заказ кылган бир подружкам менен, курбул кызым менен, анан кийин бир эже болчу. Ошо 2 тооктон башталган. Жасап көрдүм. Берсем аябай жактырып, да жакты, жагы жылдын астына болгондон кийин 2 тоок жасадык, анан кийин ушинтип көбөйүп жаңы жылда аябай көп болуп кетти. Бул негизи мен өзүм эле жасайм, жалгыздыктан жасаганым үчүн жетишпей калдык да. Анан кийин маамды жардамга сурандым, жасап жардам бериңизчи деп. Ошол. Демек бүгүнкү күндө азыр өзүнчө компания түзүп, сиздин өтө деле чоң компания эмес. Да, Грилновдун атын деген ойлонуштурдум. Гриль азыр көп жерде жөн эле гриль толуп жазат. Ар жерде эле бар да, ар народдун жанында. Анан кийин ойлонуштум, бул өзгөчө бир нерсе да. Грилнов деген, Грилнов деген бул англисче, оф деген значит гриль жок деген сөз. Не гриль деген сөз. Боюнча түшүнбөйт. Баары чалгандан кийин гриль барбы дейт. Бул гриль эмес, бул тоок, сөөгсүз тоок депчи. Сөөгү жок тоок. Ооба. Сөөгү жок тоок деп. Анан кийин ошол жакшы, алгач жакындарына жаккан экен, Негизи курбу кыздарга бир ишти баштоодо биринчи жакындардан башта дейт го, ошондой кылып жакын адамдарына биринчиден ооз тийгизип, анан кийин баштаган экен. Мен билем, азирет араң эле сүйлөп атат да, көзү ошол жакта, ою ошол тарапта да. Болду, мен сүйлөбөйм, карап эле отурайынчы. Бир күндө канча буйрутма аласыз, Алтынай? Азыр өзүм кесибим боюнча врач болгондуктан, дарыгерсиз. Эртең менен ординатура өтөм. 12-1ге чейин ординатурада жүрөм. Көп эмеге жетишпейм. Болгону 5-6 буйрутмага жетишип калам да. Күнүнө. Өзүм жасайм да, ошон үчүн жетишпей калат. Жардамга кээде маам келет, бирок көп деле бошобойт. Жакшы. Кээде суранышат, бирок тилекке каршы мен өзүм жетишпей калгандыктан. Башка базарда же болбосо баягы жерлерде сатылып аткан грилдерден баасы боюнча айырмасы кандай болот? Бул баарды айтат, аябай кымбат окшойт депчи. Жок, бул ичинде начинкасы айткандыктан айтып кеттим.
кымбат турат да. Фисташка, сыр, эң жакшы биздин өзүбүздүн производство. Өзүбүздүн азыктар. Тоокдуку да биздики, ичи сыр, фисташки, накта без всяких консервантов дейинди. Накта биздикини өнүктүргөнгө аракет кылам, колдонгонго. Азаматсыз. Жаш консервантсыз, табигый азыктар ичинде, тооктун ичинде камтылган экен, сөөктүн ордуна да бул нерсе. СМС билдирүүлөр дагы келип жаткан чагы, эгерде сиздер дагы сурооңуздар болсо, албетте түз байланышка да чыксаңыздар болот. 56 56 72 жана дагы экранда көрсөтүлгөн номерларга билдирүүлөрдү узатыңыздар. Абдан сонун мындай четине дагы картошкалардан бышырып, сонун кылып кооздоп коюп турсуз да. Бир гана ушул түрүн жасайсыз, башка түрлөрү дагы барбы? Да, ойлонуп атабыз азыр. Иштеп атабыз. Дагы бир түрдүн үстүндө 23-февралдын астында көп мужской каприз деген эмеге иштеп атабыз. Суранып атат да көп. Мырзаларга жагыш керек, Бул кичине молочный эме болуп аткан үчүн кичине мырзалар мындай острыйраак барбы, кичине копченыйраак барбы деп анан ошого ойлонуштуруп атабыз. Буга кичине, как сказать, наравне болуп, кичине атаандашканга болгонго аябай аракет кылып, жаңы эме издешип атабыз. Бул сиздин гана рецепт, сиздин гана идеябы же башкалар дагы жасашабы ушундай? Балким, бирок мен көргөн, балким жасашат, бирок билбейм, мен көргөндөрүнү сурагандарым баары жеп көргөн эмеспиз дейт да, көп канчалык сурап атсам. Жакшы. Сиз бул нерсени өзүңүз эле мындай кайсыл жерден көрүп калдыңызбы же ушул нерсени ойлондуңузбу же өзүңүз муктаж болдуңузбу ушул нерсегечи? Сиздер багы шаар ичинде бул жеткирип берүү дагы кызматын аткарат экенсиздер, Ооба. Мен биринчи бул иш баштаганда көп жерде карадым да, барбы ушундай нерсе. Соц тармактардан ар кайсы сурадым да, барбы ушундай эме деп. Жок экен эч кимде. Анан кийин ойлондум, эч кимде жок болсо, значит баштаса жакшы болот. Мен билген эмесмин, что баарына ушунчалык жакшы, өзүм аракетим менен качество жазачумун да, количествого эмес. Ооба, сапатка. Жагып калып, ошон үчүн эми жакшы болуп кетти. Баарына жагып барып, мага кайта отзыв жазып беришет, аябай жакшы экен, ушундай болсун, дагы жаңы эмнерди, жаңы түрлөрдү жазаңыздар депчи. Ошол Бир буйрутма алганда канчого буйрутма кылышат? Анда конокторду тоскондо алышат да көбүнчөсү. Ошо конокко тосконго, кудага тосконго аябай жакшы нерсе бул. Көп, бир 5-6дан заказ кылышат. 5-6дан. Столдун Канча үстүнө убакыт кетет 5-6-ны бир жасап бүтүш үчүн? Ар бир тоок 1,5 саат алып калат да. Сиздин колуңузда үйрөнүп калса керек, ыкчам иштегенге. Ооба. Айтам, өзүм жакшы көрөм тамак жасаганды, ошон үчүн жакшы үйрөнүп калдым. Акыркы убакытта ушуну эле жасап калдык. Ошон үчүн убакыт боюнча жакшы издештирдик. Алдыда да кандай кылып өзгөртүүлөрдү же болбосо толуктоолорду кандай кылып киргизейин деп атасыз? Пландар боюнча. Дагы бир вид деп койчу эле. Түрдү кылабыз. Анан кийин буюрса балыкты көп сурашат да. Балыкты көп сурашат. Жакшы, СМС билдирүү бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Кайдан, кантип буйрутма берсек болот деп сайкал деген көрүүчүбүз. Биз интернет баракчада, Instagram баракчада барбыз. Grill Nov KG деп. Болсо 700-78-76-06 телефонго буйрутмаңыз болсо кирсе болот. Жакшы. Салам кыргыз эли, барыңыздарга ден соолук. Сиздерди дайыма көрөбүз. Тажикстандан биздин көрүшүбүздү жазып жатат экен. Кандай жагымдуу, Ооба. Тажикстандан элестетип көр. Ооба. Жакшы. Алтынай, Алтынай, сизге чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы кубанта бериңиз. Ушундай бир тамак жегенди, даам сызганды жакшы көргөн, дасторконду кенен жайганды жакшы көргөн кыргыз эли үчүн ушундай даамдуу тоокторду даамдар жасай бериңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Grill Nov компаниясынын негиздөөчүсү Алтынай Тапаева бизде конокто болду. Эми биз жытын тилекке каршы экран аркылуу сиздерге жеткирип бере албайт экенбиз. Бул нерсенин бир гана даамын татып көрүш керек. Ошондуктан барыңыздарды чакырабыз. Чоң рахмат сизге. Ооба. Ал эми биз болсо Таң Моне программасынын алдыны көздөй улантабыз.